Панфилов районунун орто арык айылы буга чейин санитардык талаптарга жооп бербеген сууну колдонуп келишкен. Дегени менен берилип жаткан суу кыш мезгилинде токтоп калчу. Таза сууга жетпеген элет тургундары бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан коңшу айылдардан ташып ичишчү. Эми Аристин долбоору менен суу көйгөйү чечилгени турат. Азыркы учурда 70% жумуш бүттү. Бул ичтеги турбанын түтүктөрүн салынганы, колодец коюлган боюнча водозабордун үстү жагында азыркы учурда биз немеде турабыз. Водозаборный скважина деп коет. Ушул жерден 3-4 күн мурун толук 170 метр скважина бүтүп, абсадной труба отурузулду. Азыркы учурда промоушный жумуштар жүрүп атат. Ар бир көчөнү казып суу түтүктөрүн орноткондон кийин дароо көмүлүп, коопсуздукта алдын алынып жатат. Себеби элеттиктер мал чарбачылыгы менен алектенишкендиктен казылып турган жерге түшүп кетүү коркунучу бар эле. Бул жерде коопсуздук боюнча экскаваторлар, жана техникалар көзөмөлгө алынып атат. Бул жерде айыл жергесинде мал жан аябай көп. Айыл апада жана көк бөрү оюндары бар. Күзүндө той топурлар көп болгондуктан себеби арык казылганда кээ бир жерлер көмүлбөй калып атат. Ошол жерге ат түшүп кетпесин, мал түшүп кетпесин деп, окчу балдар түшүп кетпесин деп биз эме кылабыз. Кудуктан кудуктун ортосун биринчи каздырабыз, засыпкасын кылдырып, трамбовкасын кылдырып, трубаны койдуруп, үйлөтүп, үстүнө кайра засыпкасын салдырып, көмдүрүп, анан кийинки ишке жылдырып атабыз да. Бир күндө ошол бир кудук болсо же эки кудук болсо, ошолдун ортосун биринчи бүтүрбөйүнчө башка жака жибербей жатабыз. Ал эми аталган районго караштуу Күрпүлдүк айылында да ичүүчү таза суу киргизилип, бүгүнкү күндө 80% иш аткарылды. Элетте буга чейин таза суу болгону менен суу түтүктөрү эскирип, жарактан чыккандыктан кайрадан баарын алмаштыруу иштери жүргүзүлдү. 1974-жылы эски түтүктөр бар болгон. Бул эски түтүктөр жараксызга чыгып, аябай эскилиге жеткен. Азыркы учурда 9152 метр толук 100% орнотулуп бүттү. 112 кудук. Биздин скважинанын тереңдиги 258 метр. Бул реабилитациялардан өттү. 1907 калкын саны. Бул 100% калкын саны таза суу менен камсыздалат. Азыркы учурда 85% жумушту аяктап бүттү. Эске салсак, Аристин айылдарды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде Чүй, Ысык көл жана Ош облустарынын 200 миңден ашуун калкы таза ичүүчү суу менен камсыз болушту. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК, Чүй, Панфилов району.